Бүгүн биз проектибизди GitHub'га жүктөйбүз. GitHub'га регистрация болушубуз керек. GitHub'га кирип регистрация кылабыз. Жана жаңы проект түзөбүз. Бул жерде биз регистрация болгон үчүн аккаунт бар, ошондуктан жаңы проект создавать этилдик. Ушул биз жасаган адрести копия кылып алабыз, сактайбыз. Анан биздин проектке өтөбүз, биздин проект папкасына. GitHub'ты иштетебиз. Баягы биз терген, бизге берген даректи копия жасап алабыз жана ушул команданы теребиз. Биздин проекттеги бүт файлдарды сактайбыз. Ошол сактагандын атын дагы сактап коебуз, run server деп. Жана биздин проекттин бутагын жасайбыз. Проекттин түрлөрүн бутактап сактап койсок болот, ар кандай өзгөрүүлөр менен. Ошол бир бутакты жасап сактайбыз. Жана биздин сайтка жүктөйбүз, GitHub сайтына. Git push деген команда менен. Git push дегенде силерде пароль жана username сураш мүмкүн. Ал username сиздин GitHub'тын username жана паспорду болот. Мына биздин проект жасалды. Бул жерде карасаңыз, биринчи lesson part 2 деген бутак пайда болду. Ал бутактын ичинде биздин проекттин файлдары турат. Бул GitHub'ты орнотушту дагы кийинки сабактарда үйрөтөбүз. Негизи бул GitHub менен иштешти билишиңиздер керек. Чоң рахмат.